Ош шаарындагы жаңы көпүрөнүн алдында жайгашкан бул жерде жол боюндагы унаалардын тыгыны айдоочуларга тоскоолдуктарды жаратат. Мындай көйгөйүн айтып, айдоочулар атайын талаптарын билдирип чыгышты. Алар шаардык бийликтин автоунаа токтоочу жай болгон эски көпүрөнүн түбүн кайрадан калыбына келтирүү талабын коюшууда. Тагыраагы мурдагыдай эле тартипте автоунаалардын кирүүсүнө уруксат берилсин дешүүдө. Биздин угушубуз боюнча бу жер талаш экен. Бир 2-3 адамдын кызыкчылыгы үчүн ушул жер тосуп атат. Bu yerde bazar kılavuz dedi, başka kılavuz dedi. Misal için kıraç kardeş, buna iki jakta maşina ötelbeydi. Buna atmosfer oynuyor, bir yak atmosfer oynuyor. İki jak bardak koyup geldi. Cayında kese bir yer gelet degende şipir tazalap koyacağız. Bu olsa cidden at musullar, sassıp. Bu yerde açık koyaş gitti, elde kıynalbaydı da. Murundan bile koyup çürgömüz, tölöp çürgömüz de. El kıynalbaydı, elder buna başlayacağını çıkmadı, propka. Birinin maşinası biri tiyip geldi, vuruş, janjal. Buna yakayam kırak. Maşina koyup alışkan zor koyuyor. Bu yer gelgende tazalap koyuşat, bu olsa sası günü sığanda gelseler cidden adın yer çağın, yer su sepeydi de. Ha biz bu yer stayanşikler murun koyuçerek stayanşikler su sepip, tazalap, musurlarını tazalap akkuratlı olsa da. Hazır olsa cevap koyat, cevap olsa mer özü gibi munisipalniye gelip karaş gerek de verdi. Кезинде жол тыгыны болбогон бул жайда учурда унаалардын батпай турганын көрүүгө болот. Белгисиз жүйөлөрдөн улам жабылган автоунаа токтоочу жай учурда таштанды таштоочу жайга жана соода саттык кылууга байланганын билдиришет. Айдоочулар шаар бийлиги алгач автоунаа токтоочу жайларды камсыздап беришсе деп эсептешет. Бул жерде мурда парковка болчу да. Парковка маалында базарга келгендер, анан мына жактан жеңил желчи жүк ала тургандар да стоянка кылып пайдаланып жүрүшкөн эле. Анан мына белгисиз себептер менен бир 4 ай, 3 ай, 4 айдын жүзү болуп атат. Бул жер жабылып калды. Мындай чоң немелерди коюп койгон, бетондорду. Анан мына Акбура кафесин алды, нар жак автовокзалдын арты өтө тыгын болуп атат. Элдер нар жак бир жака каттаганга дагы өтө кооптуу болуп калып атат да. Анан эми бизге мына кичинекей ушу тирлик кылып атабыз. Мына таксисттер азыр иштин жоктугуна байланыштуу. Парковка кылып бергенде бизге деле жакшы болчу. Мына жерде азыр парковка болбой, мусорго толуп кетти бүт. Айдоочулар бул жайды кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгы артынан тосулган деген пикирде. Алсак укуктук ченемдик актыларды эске алуу үчүн анда шаардагы көпүрөнүн түбүнө эч ким турбашы керек эле. Деген менен мыйзам эреже баарына бирдей эмес. Парковка ишенбесеңер аны тарткан турбайбы? Парковканы кадимгидей 20 сомдон алып атышат. Киптенсесиз жок, башкасыз жок. Эми баарына элге бирдей шарт түзүп бериш керек да. Биз өгөй бала, олар өз бала болбош керек да. Элдин көйгөйүн угуш керек. Эл деген эл ал немени көтөрүш керек. Раз элдин камын ойлогон адамдар көпүрөнүн тагына келиш керек. Садыр Жапаров, Нуркожоевичтер барбадыбы? Базарды аралап. Не алардын путу колу жокпу? Gelsin al жерге келип туруп bir жөн эле машинасында өтүп койсун. Ошо мэрлер, вице-мэрлер не иш кылышат? Элдин көйгөйүн чечип берсин алар. Күмөндүү жагдай жараткан бул жер 4 айдан бери жабык турат. Анын кесепетинен айдоочулар арасында күн сайын пикир келишпестиктер орун алууда. Жарандардын пикиринде шаардык бийлик эл көрсүн үчүн текшерүүгө алып койгону менен эч кандай шарттар жаратылган эмес. Шаарды болуп, айылды болуп өздөрү араласа, эл кандай жашап атат, шаардын ичи кандай, тазалыгы кандай жакшы билишмек да. Анан бул мосттун астында мына ана продукт сатып атышат. Если бул уруксат болбосо мосттун тагына, аларды ham койбош керек да. О тиги жакта эме турат, стоянка. Ал жерге ham коюлбаш керек. Мыйзам бардыгына бирдей болсочу. Аларга уруксат, башкаларга уруксат эмес. Мен кечеле ушу бийликтегилердин бирөөсү келип, мына 3 машинаны койбогула бу жерге мүмкүн эмес дейт. Ана картошка сабыз саткандар, наркы машина тургандар кандай десек, алар пакеттин акчасын төлөп атат. Ар кимден ар сөзү калат. Бул жер талаш депчи. Бир адамдын кызыкчылыгы үчүн андай болбош керек. Мамлекетке түшө турган кылып атыш керек да. Бир адам чөнтөгүнө түшө турган кылбаш керек бул жер. Ал эми Ош шаардык мэриясы жарандар тарабынан айтылган наразычылыктарды четке кагууда. Аталган жай мыйзамсыз уюшулгандыктан прокуратуранын сунушунун негизинде автоунаа токтоочу жай болбой калганын айтып ишендиришүүдө. Эл көбөйгөн сайын машина да көбөйүп атат. Ошого байланыштуу парковка, стоянка маселеси бүгүнкү күндө биздин шаарыбыздарда актуалдуу болуп атат.
кала берсе шаардык прокуратура тарабынан ушу парковкалардын анча мынча мыйзам чегинде уюштурулбагандыгы боюнча, айрыкча ошо мосттун түбүндөгү парковканы жою боюнча атайын бир сунуш келген Ош шаар мэриясына. Ошо сунуштун көрсөтмөсүнүн негизинде азыркы жетекчибиздин буйругу менен, Ош шаар мэринин буйругу менен, тапшырмасы менен парковка жоюлган. Айдоочулар шаардык бийлик талап гана койбостон жарандарга ыңгайлуу шарт түзүп берүүсүн да талап кылышууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.